Тех паспорты бар, даяр сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира чыкты. Алуучулар барбы? Өтө сонун ремонт болгон туугандар. Мына туугандар, бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Келип эле жашай бере турган даяр квартира. 2 бөлмөлүү, аянты 66 квадрат метр. Тех паспорты бар. Суу, свет, газ, отопление бардыгы киргизилген. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сатыла турган ушул 2 бөлмөлүү квартиранын баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Мен турган жер бул Ноокатский подъем тарапта жайгашкан Golden House курулуш компаниясы курган жаңы домдун алдында турам. Тех паспорты берилген туугандар. Мен сиздерге келүү жолун кыска нуска түшүндүрөйүн. Ноокатский подъем тараптан Ак Тилек тарапка чыгып келип атканыңыздарда Кирпичныйга, Ак Тилекке жетпей, Калелин көчө, Мамыров көчөсү менен кесилишет. Ошол 2 көчөнүн кесилишинде ушул Golden House'тун домун көрө аласыздар. Тех паспорты берилген. Сатылуучу жанагы 2 бөлмөлүү квартирабыз мына бул блокто туугандар. Так, мына бул биринчи подъездге кирип, 13 кабаттуу домдун 8 кабатына чыксаңыздар, сатылуучу квартирабыз турат. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, сатыла турган квартиранын алдына келдим. Сиздер мен айткан подъездге кирип 8 кабатка чыгасыздар. Лифт бар. Сатылуучу квартирабыз ушул. 2 бөлмөлүү квартира, 8 кабат, аянты 66 квадрат метр. Тех паспорты бар. Так, мына бронированный эшикти ачып кирип келе бересиздер. Оң жакта ушундай жандай шкафчиги, автоматы, солго бурулсаңыздар мына күзгүсү бардыгы бар экен. Аянты 66 квадрат метр, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Эң негизгиси тех паспорты берилген. Кыжалат болбой кийинкире жашай бересиздер. Так, мына жагы душ, спальный, мына жагы болсо зал, мына жагы болсо кухня, анан мына жагы ажаткана. Туугандар, келип эле жашай бере турган даяр квартира. Килемдерди алып бүт бардыгын орнотуп даярдап койгон экен. Мына бул кухня болду. Анан туугандар, бардык бөлмөлөрү, коридорлору теплый пол. Мына кухняда деле мисалы теплый пол бар. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат, эч нерсе алып кетпейм деди. Анан кухнянын мына жакта айнек терезеси бар. Саат обедтерде 2-3-төрдө кудай буюрса кухняга күн тийип турат. Ушундай. Мына кухонный гарнитур деле орнотулган, бардыгы жакшы. Анан газ бар туугандар, мына газдын турбасын көрүп атасыздар. Эң негизгиси тех паспорты бар. Кыжалат болбой кудай буюрса кийинкире жашай бересиздер. Так, мына конок бөлмө, гостиный, теплый пол бар. Мына көргөзүп коюн туугандар, көргөзбөсө көп ишенбейт. Занёскаларды илип койгон. Бул жактан мына домдун алды тарабы көрүнүп калат. Мындай айтканда, саат 11ден баштап 4-5ке чейин кудай буюрса квартирага күн тийип турат, ошону айтайын деп атам. Бул жагы ТВ зонасы, зал действительно өтө чоң экен. Негизи мына Golden House'тун бардык квартираларында ошондой комнаталар мындай чоң кылат. Ушул жер жагат мага. Башка бир строй компанияга барып байкап көрсөңүздөр, комнаталары мындай узкий, ичке узундан кетет. Бул жерде деле узун, бирок широкий дагы. Ушундай. Конок бөлмөсү. Эми жүрүңүздөр, спальныйды көргөзүп берейин сиздерге. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жакта деле ТВ зона бар экен. Жатканча кино көрүп жата бересиздер. Жумуштан келипчи. Конок бөлмөгө кирип телевизор көрөлү деп отурбайсыздар. Спальный деле телевизор көрүп отура бересиздер, мына айтканда. Теплый пол бар. Ушундай бөлмөлөр жакшы. Потолокторуна баа бериңиздер туугандар. Колдон келишинче сонун кылып ремонтту кылыптыр. Эми акча керек болгондон байланыштуу саткан деди. Мына эшиктер дагы жакшылары коюлган. Мына туугандар, душ, аристон бардыгы бар экен. Так, ошондо ажаткана мына жагы. Мына эшиктер билесиздер, кымбат, билишимче бир 9000 турса керек. Ушундай. Туугандар, маалымат бердим. 8 кабат, тех паспорты бар 2 бөлмөлүү квартира, аянты 66 квадрат метр. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $65,000 бааланды. Анан кеми бар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Вариант абен жолдордун ээсине өзүңүздөр чалып айтып көрөсүздөр. Туугандар, эң негизгиси тех паспорт бар. Жүрөк тынч болуп жашай бересиздер. Тех паспортун качан берет экен, 1 жыл болду, 2 жыл болду деп отурбайсыздар. Колдон чарбаңыздар, барыңыздарга ийгилик.